Бир күнү бет маңдай отурганда Сүкө эл аралап калганда кара балтанын ролун ойнойм деп эки бөйрөгүнө суук тийгизип азабын тартып жатыптыр. Азыр табы кантип калды деп сизди сурагандар көп. Ал тургай папкечен байкелерибиздин эли ичинен оозу мурду кыйшайбай кудум көзү көргөндөй өрдөгүн учургандарды кездештирип, чын эле эл оозунда элек жоктурбайбы деп калдык. Пайгамбар жашынан өтүп калган ноокаттык бир чалдын сөзү кулагымда. Сүймөнкул Баатырды эмнегедир Баатыр деди. Кинодон көрдүк. Ооруканада жатыптыр. Ошого шаарда жүрөсүңөр, билсеңер, дени башы сакпы? Дегенде эч нерсе дей албай, эл катары иштеп жүрсө керек деп ийин коушурдук. Журтунун бешенесине жаралган шондой шердин аяк астынан шамал өтүп турсун. Сөзүн сөздөй келтирип жатам. Оору сыркоодон тышкары ылайым көңүлүбүздү курсант кылып жүрө берсин. Кудай ага күч кубатын аябасын деп алакан жайып дуа кылды десем, Сүймөнкул аба күлүп жиберди. Айтканы элден айланса болот деген гана бир ооз сөзү болду. Сүкө учурунда айтылбаса сөздүн куну кетет дейт. Чалдын суроосуна аны айтса да айтпаса да болот эле деп козголду эле алдындагы кресло кычырады. Оор менен алышып жүрсөңүз да экиниңизде төө көтөргүс милдет жүк бар. Кыргыз сүрөтчүлөрүнө жетекчилик кыласыз. Бош убакыт боло калса, кыл калемиңиз тыным билбей зор максаттардын эскизин түшүрөт. Ким кандай ойлойт таразалай албайм. Бирок мага сиздин өжөр эмгегиңиз Островскийдин эрдигин эске салат. Бир чети бүгүнкү жараны жашырбаган маалда сиз менен ийиндеш иштешип жатканыбызга сыймыктанабыз. Сиз баштан кечирген тагдырдын оош кыйыштуу жактарын элибизге түгөл жеткирүүгө бел байлагандан кийин Сүймөнкул аба ийининен ылдый качкан чапанын мүрүсүнө серпип кыйла тунжурады. Бир нерсени катуу ойлонгондой, жазайын дейсиңби деп чоочугандай сурады. Эл билсин, мен да тыбырап укканымды, көргөнүмдү калың кыргыз укса экен. Чындык сөз калптын казанына от жаккандардын таңдайына тикенектей сайылса экен дейм. Жакын отурчу, сага бир нерсе көрсөтөйүн деп Сүкөм эки билегин түрдү. Бүткөн боюм дүр деп чоочудум. Билегинен тартып, булчуң этине чейин каршы терши тилинип, тигиштин темгилдери булчуңундагы дөмпөйгөн жерге сөөмөйүн сайды. Басып көрчү. Ысык бекен? Ыпысык. Каным, өзүмдүн вена кан тамырыма ийне сайыла берип, жарактан чыгып, болбой калганда бир аялдын вена кан тамырын салышкан. Аялдын? Кан азыр манжаларыма жакшы жетпейт. Кист кармаганга, калем кармаганга болот. Ак оңуздун кылын мурдагыдай манжаларым тере албай калды. Жоон саны билегинен кем калбайт. Операциялардын тактары. Санына Англиядан алынып келинген жоондогу сөөмөйдөй түтүк салынган. Кан ушул түтүк аркылуу айланат. Ал кийинки 5-6 жылдын аралыгында биринен бири татаал 23 операцияны башынан өткөрдү. Ар бири вена кан тамырына жасалып жатпайбы? 23 операция деп жазгандан көрө 23 фильмде башкы ролду ойноду деп жазсам гана ата канат. Эки бөйрөктүн иштебегени ырас. Сыркоосун киного тартылып жүргөндө суукка урунуп, күч өтүп алыптыр деп жүрүшкөнү
туура эмес. Тукум койгон элдет 40-ка чыкканымда козголду. Врачтардын божомолунда ал 20 жашында эле азап чектирмек экен. Актёрдук тыным жоктук, ар бир мүнөттүн кымбаттыгы ооруганга да мүмкүнчүлүк берген эмес экен. Спорттун өмүргө гүлазык экенин ушундайда билет экенсиң. Сүкөн волейбол, чуркоо, узундукка секирүүдөн 1-разрядчы болгон. Операция жасатып, бөйрөгүн алмаштырып деле күнүн көрүп жүргөндөр толуп жатпайбы? Операцияга нечен курдай макулдугумду бердим эле. Бирок алдын ала изилдөөлөр, өпкөмдөгү эски так, операция учурунда жарылып кетиши мүмкүн деген жыйынтык менен токтотуп коюшту. Сүкөм жаш чагында кургак учукту да жеңген турбайбы? 3 күндүн биринде Сүкөм кардиология институтунун нефрология бөлүмүнө каттайт. Бир барганда 4-5 сааттан жатып, боюндагы болгон канын тазалатып кайтат. Алиги чалдын Сүкөмдү ооруканадан көрдүк дегени чын экен. 3 күндө бир жолу. Бир күн кемитпейт, бир күн кечиктирбейт. Темирдей бекем режим, темирдей бекем эрк. Ойлоп көрүңүзчү. Ар бир күндө процедураны жеңилдегендер жаңылышат. Бир жолудан жатып, 1 же 2 жыл эмес, 1982 жылдан бери дарыланып келет. Азырынча бул рецепт Чокморовго өмүр бою керек, деди элдин кадырлуу врачы, кесибинин устаты, Сүкөмдүн дарыгери, нефрология бөлүмүнүн башчысы Роза Гапаровна Мемешова. Ооруканага күн көтөрүлүп калганда келдим. Ооздон сүймөн кулабанын Волгасын көрүп, саат 8-де келсең кош алып кирем деп сүйлөшкөнүбүздү эстедим. Кечиккенимди карачы. Терезенин түбүндө жатам, келген кеткендер көрүнүп турат деген эле деп терезеден терезени карайм. Ошентип турсам, бир кара каш кыз терезенин биринен башын чыгарып, кыргызча «Кимди издеп жүрөсүз?» деп калды. Сүйүнүп кеттим. Кыздын кыргызча сүйлөгөнүнө. Кээде кызык эле. Бири-бирибизди көзүбүздөн таанып эле турабыз. Ага деле болбой, болбосо деле өзүбүздү кыйнай беребиз. Мына, кыйналбай эле сүйлөшүп турабыз. Сүймөн кулабага келдим эле. Чоң кыз дарыланган жерине алып кирем деген. Биз бөлөк бөтөндү киргизбейбиз, деди кара каш кыз. Киргизбейм десе деле, кыргызча сүйлөп турса, көзүңө бир жакшы көрүнөт экен. Жакшы көрүп турганымды киргизбейм десе, ага деле кайыл болуп кете береримди туйдубу? Чунак кыз жумшарды. Бөлүм башчыбызга айтып көрөйүнчү, гезиттен келсеңиз, деп терезеден көрүнбөй калды.